Бишкек шаарынын бюджети. Бишкек шаарынын 2024-жылдын бюджети Бишкек мэриясы тарабынан бекитилди. 24-жылдын консолидацияланган бюджетине киреше бөлүгү аймактык айылдарды эске алуу менен 32,6 миллиард сомду түздү. Аткаруу боюнча 2024-жылы жергиликтүү бюджеттин кирешелери 36,7 миллиард сомду түздү. Өткөн жылга салыштырмалуу 61,1%га же 14,9 миллиард сомго көп. Салыктык кирешелер 16,6 миллиард сомду түзүп, өткөн жылга карата өсүү 27,5%га жетти. Ал эми салыктык эмес кирешелер 8,2 миллиард сомду түзүп, 23-жылга салыштырмалуу 6,6 миллиард сомго көбөйгөн. Инвестициялар. Бишкек шаарына жалпысынан 1 миллиард АКШ долларынан ашык инвестиция тартылууда. Булар индустриалдык парк куруу долбоору. Бул долбоорго багытталган жалпы инвестициянын суммасы 95 миллион АКШ долларын түзөт. Бишкек шаарындагы эски Аккула ипподромунун ордуна заманбап турак жай бизнес комплексин куруу боюнча инвестициялык долбоору. Инвесторлор тарабынан жергиликтүү бюджетке 67 миллион АКШ доллары которулган. Ошондой эле 3 мектеп, 3 бала бакча, сейил бак жана ички жол инфраструктурасын куруу жана Бишкек шаарынын башкы планын иштеп чыгууга 2,5 миллиард доллардан 3 миллиард долларга чейинки каражат бөлүнөт. Жылуулук электр борбору 2-нин аймагына жаратылыш газында иштеген электр станциясын куруу долбоору. Жалпы инвестициянын суммасы 300 миллион АКШ долларын түзөт. Бишкек Селмаш техникалык жабдууларды курулуш эксплуатация өтүү моделине ылайык камсыздоо долбоорун ишке ашыруу боюнча түркиялык Alta Energy компаниясы менен келишим түзүлдү. Жалпы инвестициянын суммасы 210 миллион АКШ долларын түзөт. Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын колдоосу менен Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу боюнча долбоору ишке ашырылып жатат. Асма жолдун курулушу боюнча долбоор каралууда. Азыркы учурда демир өрчүлөр тагылып, 300 миң АКШ долларга техникалык экономикалык негиздеме даярдалып, аяктоо баскычында турат. Саркынды сууларды тазалоонун эффективдүүлүгүн жогорулатуу. Биологиялык тазалоону азыктандыруучу заттардын негизинде Бишкек шаарынын тазалоочу курулмаларын модернизациялоо долбоору. Долбоордун жалпы суммасы 56 миллион АКШ долларын түзөт. Анын 28 миллион АКШ доллары инвестиция. Административдик аймактык реформа. Административдик аймактык реформанын алкагында кошулган аймактарда турак жай коммуналдык чарба чөйрөсүндө шарттарды түзүү, жол транспорт инфраструктурасын жакшыртуу боюнча олуттуу иштер аткарылды. Муниципалдык менчикке объектилерди кайтаруу. 2024-жылы шаардык муниципалитетке 12 жер тилкеси, 8 турак эмес жай, 11 батир, менчиктеширилип кеткен 3 бала бакчанын имараты, мурда Кумшагыл жабык акционердик коомуна берилген жер тилкеси, Дордойдогу Форт Аберон базары жана Орто Сай базарындагы Аберон шаардык муниципалитетке кайтарылды. Учурда базарларда инвентаризациялоо, иретке келтирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле ижарачылар менен кайрадан келишим түзүү иштери жүргүзүлүүдө. Мунун жыйынтыгында аталган базарлардан айына болжол менен 14 миллион 500 миң сом каражат муниципалитеттин бюджетине түшөт. Социалдык жана ири объекттерди куруу. Биринчи жолу жергиликтүү бюджеттен социалдык объектилердин курулушуна өзгөчө көңүл бурулуп, бул иштерге 4,8 миллиард сом бөлүндү. 24-жылы борбордук аянт реконструкцияланып, аянттагы мамлекеттик туунун туу тиреги жаңыртылды. Достук монументин капиталдык оңдоо иштери бүткөзүлдү. Алга республикалык дине тарбия жана спорт борборунун ордунда трибуналары бар көп функционалдуу стадион куруу иштери башталып ишке ашырылууда. Бул стадион ФИФАнын стандарттарына ылайык курулуп жатат. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун кичи аренасы кайрадан жандандыруу иштери жүргүзүлүүдө. Билим берүү тармагында 2024-жылы 10 бала бакча, 4 объект билим берүү мекемелеринин курулушу каралган. Чыгыш 5 кичи районундагы менчиктештирилип кеткен Баластан бала бакчасы УКМКнын жардамы менен мэрияга кайтарылып, оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, балдарга эшигин ачты. Номер 68 гимназия мектебинин аймагында спорт залы үчүн корпус курулуп, номер 9 балдар искусство мектеби пайдаланууга берилди. Ак Бата конушунда 660 орунду жалпы билим берүү мектебинде номер 1 интернаттын имаратында спорттук кошумча залын куруу иштери жүрүүдө. Ошондой эле билим берүү уюмдарынын авариялык корпустарында капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары жаңы конуштарга 3 медициналык борбор курулду. Өзгөчө кырдаал, суу каптоону жана селди алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилип, 2 этап менен механикалык тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат жана шаардын бюджетинен каражат бөлүнүп, Манкажар коктусунан келип түшкөн сууларга атайын шлюз орнотулуп, арыктар жасалып, турак жай үйлөргө коркунуч жаралбай турган шарт түзүлүүдө.
30 жылдан бери каралбай келген ирригациялык тармактарды тазалоо, түтүктөрдү оңдоо иштери улантылууда. Жай мезгилинде суу тартыштыгынын кайталанышын болтурбоо үчүн Орталыш суу топтомосунда изилдөө жана тазалоо иштери жүргүзүлдү. Жыйынтыгында жер астындагы суу горизонтунун деңгээли 20 метрге көтөрүлдү. Натыйжада жай мезгилинде скважиналардын резерви 35 скважинаны түздү. Башкара суу топтомунда 5 скважина буроолоо иштери аткарылды. Мындан тышкары Башкара суу топтомосунан Чүй облусунан Башкара суу айылына чейин 2300 метр түзгөн суу түтүгү тартылды. Муниципалдык инспекция көрктөндүрүүнү коомдук тартипти көзөмөлдөө максатында муниципалдык инспекция түзүлүп, 9 автоунаа алынып, атайын формалар даярдалып, кызматкерлердин штаттык бирдиги көбөйтүлүп, ыйгарым укуктары кеңейтилди. Бул инспекция өзүнүн оң натыйжасын алып келүүдө. Жол транспорт инфраструктурасын жакшыртуу. 2024 жылы 6 негизги көчөдө кеңейтүү, реабилитациялоо иштери аяктады. 21,7 чакырым жол оңдолуп, курулуштун сапатын көзөмөлдөө системасы колдонулду. Бул 345 миллион сом үнөмдөөгө жана объекттерди пайдаланууга тапшырууну тездетүүгө шарт түздү. Мындан тышкары Кара Дарыя көчөсүндө жаңы жолдун курулушу башталды. 24 жылдын жай мезгилинде 5 көчөдөн эски асфальттан чыккан фреза кайрадан иштетилип, жалпысынан 174 ички кварталдык көчөлөргө төшөлгөн фрезанын узундугу 58,6 километрди түздү. Мындан тышкары Бишкек асфальт сервис ишканасы тарабынан 2024 жылы 83 объектте капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, 75 объектте иштер аяктады. Ошондой эле асфальт бетон заводдордун монтаждоо жана демонтаждоо боюнча мурда түзүлгөн келишимдерди кайрадан карап чыгуунун жыйынтыгында 4 миллион 500 миң сом үнөмдөлдү. Автоунаа жолдордун өтүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында 25 жылы ири долбоорлор, жаңы көпүрөлөрдү куруу жана учурдагы көпүрөлөрдү реконструкциялоо Кытай грантынын эсебинен ишке ашырылып баштайт. Германия өнүктүрүү банкынын линиясы боюнча Борборго Түркия мамлекетинен чыгарылган 48 бирдик автобус келди. Дагы кошумча 37 автобус келүүсү күтүлүүдө. Жол кыймылынын эрежелерин бузган транспорт каражаттарын эвакуациялоо үчүн 10 даана атайын техника сатылып алынды. Социалдык блок. Билим берүү тармагында 24 жылы шаардагы 10 бала бакчанын максималдуу аянттарын натыйжалуу пайдалануу үчүн жылма керебеттерди колдонуу аркылуу балдардын санын көбөйтүү боюнча пилоттук долбоор ишке ашырылды. Шаардын бардык мектепке чейинки билим берүү уюмдарында этностем долбоору жүзөгө ашырылып, керектүү жабдуулар сатылып алынды. Көп тилдүү билим берүү долбоору жана STEM ресурстук борборлору ишке киргизилүүдө. Ошондой эле жаш мугалимдин депозити программасы улантылууда. Мектептерде акылдуу чөйрөнү түзүү үчүн санарип мектеп долбоору ишке ашырылды. Анын максаты билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана билим берүү процесстерин автоматташтыруу болуп саналат. Маданият чөйрөсүндө 8 өлкөдөн жана Кыргыз Республикасынын 7 облусунан 239 баланын катышуусу менен Наристе 4-эл аралык балдар фольклордук фестиваль өткөрүлдү. Биринчи ачык дельфи оюндары өткөзүлүп, ага КМШга мүчө өлкөлөрдүн таланттары катышты. Калкты социалдык жактан аялуу катмарларына жана турмуштук оор кырдаалда турган балдарга даректүү социалдык жардам көрсөтүү улантылып жатат. Ошондой эле Бишкек шаары боюнча 143 адамга социалдык контракт берүүгө квота бекитилип, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 132 жаранга социалдык контракт түрүндө социалдык жардам көрсөтүлгөн. 24 жылы Жуманазаров атындагы спорт мектебинде ок атуу бөлүмү үчүн жаңыланган зал ачылды. Трудовая көчөсү 4 тариги боюнча дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо комплекси ачылды. Күз-кыш от жагуу мезгилине даярдык. 2024 жана 25 жылдын күз-кыш от жагуу мезгилине даярдоо боюнча ыкчам чаралар көрүү максатында шаардык жана райондук штабтар түзүлдү. Отканалар жылытуу мезгилине өз убагында даярдалып, азыркы учурда штаттык режимде иштеп жатат. Мындан тышкары жылуулук менен камсыздоо тармактарын реконструкциялоо жана оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Жылытуу мезгилине АТР менен биргеликте 160 миң тоннадан ашык көмүр пландалган. Бүгүнкү күндө калк тарабынан 157,4 миң тонна көмүр даярдалды. Жылуулук электр борбору маселесине токтолсок, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын министрлер кабинетинин токтомунун негизинде жылуулук электр борбору жана Бишкек жылуулук тармактары ишканалары Бишкек шаарынын карамагына өттү.
Натыйжалуу иш жүргүзүү максатында мэриянын токтому менен Бишкек шаарынын мэриясынын отун энергетикалык комплекси департаменти түзүлдү. Ошондой эле Бишкек жылуулук тармагы жана Бишкек жылуулук электр борбору муниципалдык ишканалар түзүлдү. Учурда Бишкек жылуулук электр борборунун номер 3 жана номер 4 энергетикалык блокторунда оңдоо иштери жүргүзүлүп, ар биринин кубаттуулугу 150 мегаваттка жеткирилди. Шаардагы экологиялык абалды жакшыртуу максатында 2024 жылы Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомдун маалыматына ылайык Бишкек шаарынын калктуу конуштарын газдаштыруу боюнча инвестициялык программасынын алкагында газ менен камсыздалган үйлөрдүн саны 39 000 абоненттен ашат. Ал эми 24 жылдын январь айынан баштап 24 декабрына чейин газ менен камсыздалган жаңы конуштардагы абоненттердин жалпы саны 16 000ден ашты. Жерге мунапыс берүү. Президенттин жарлыгынын алкагында жерге мунапыс берүү иштери жүргүзүлүүдө. Учурда административдик аймактык реформанын негизинде кошулган айыл аймактарды кошкондо 30 000ге жакын арыз кабыл алынды. Турак жай коммуналдык чарба. 2024 жылы коммуналдык кызматтарга 200дөн ашык атайын техника алынып берилди. Жашыл аянттардагы жерди даярдоо боюнча да иштер жүргүзүлдү. Ошол эле учурда архитектуралык чечимдердин көчөмө экендигинин, ландшафттык дизайндын жана коомдук жайлардын бирдиктүү стандартын белгилөө максатында Борбор калаанын долбоордук дизайн коду бекитилди. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы тарабынан көчөлөрдү жарыктандыруу иштери жигердүү жүргүзүлүүдө. Бардык жарнак такталары демонтаждалып, алардын ордуна заманбап LED экрандар орнотулуп, көп сандаган мыйзамсыз орнотулган объектилер алынды.